Саламатсыздарбы, Супер ТВ жаңылык каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүнкү күнгө жекшемби, 17-январь. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына элдин нааразы болуп чыкканына 3,5 ай өттү. Туура бир апта мурда жалпы шайлоочулардын 40%-на чукулу гана добуш берүүгө келип, анда Садыр Жапаров жаңы президент болуп, мамлекетти башкарууга келсек президенттик формасы тандалды. Жакынкы келечекте бизде жаңы баш мыйзамдын долбоору боюнча референдум, карантинден улам жылдырылып кеткен жергиликтүү кеңештерге шайлоолор, жыйынтыгы буга чейин жокко чыгарылган парламенттик шайлоо күтүп турат. Аптага серептин бул чыгарылышында биз бул жуманын ичинде кайсы бирин кыйсыпырга салган, кайсы биринин түн уйкусун бузган окуянын тегерегинде саресеп салууну туура көрдүк. Октябрь окуяларынан кийин мандат алып, жогорку кеңешке депутат болуп келген Өмүрбек Текебаев саясий коктейль берүүсүнө берген маегинин үзүндүсү бийликтин жүрөгүн болк эттирди. Эл билген, бирок айтылбай жүргөн бир сырты айтып берейин деген башка атамекенчинин ошол мезгилде ызы-чуулуу окуялардын көптүгүнөн жакшы көңүл бөлүнбөй калган, бирок козгой келсе чоң ишке же иштерге айлана турган окуяны ортого салды. Эл билген, бирок айтылбай жүргөн бир сырды мен бүгүн айтып коеюн. Жээнбеков мага лично өзү, Сооронбай Жээнбеков лично өзү мага айтты. Лично мага өзү айтты. Кудай деген киши мындай танып кетпесе керек. Өмүрбек, мен сени чакырдым эле, келбей койдуң деди. Ал тиги 5-индеги окуяны айтып атат да? 5-инде эртең менен мага бирөө келип, Сооронбай Жээнбековке жолуктум. Мен Өмүрбекке ишенем. Келсин, сүйлөшөйлүк деп мага айтканда, мен барбайм дедим. Мен аны менен сүйлөшпөйм дедим. Анан ал айтты: "Сен келбедиң. Бабаныңың болсо Атамбаевка чуркап кетти. Мен эмне кылышым керек эле?" Мен сөзүмдү уккан депутаттарды жыйнап, өзүмдүн укам Асылбек менен анын доосу Зулпукаровдун тил катын алып, ошол жерде сессия уюштуруп бердим. Бир эмес 3 жолу сессияны мен жыйнап бердим. 9-нда Атамбаев түшүп келип атканда ошол турган элдин жарымынан көбү менин адамдарым болчу деп айтты. Эл билсе деле, бирок эми резонанс жараткан Өмүрбек мырзанын жогорудагы сөзү экинчи Өмүрбек мырзанын 2,5 ай мурда берген маегин талкуу чордонуна кайтарды. Ошол 9-октябрда Ала Тоо аянтында өткөн митингге катышкан мурдагы өкмөт башчы Бабанов Азаттыкка берген интервьюсунда Текебаев тарс айтып салганды 3-күчтө өр деп кагазга ороп айтканы бар. 13 октябрь бул өзү кызык күн болду. Мен болсо Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев менен көрүштүм. Ал жерде Руслан Айтбаевич да болду. Адан тышкары мен болсо резиденцияда мен жана Руслан Казакбаев, Мирлан Женчуроев, биз болсо Сооронбай Шарипович менен көрүштүк. Ошол эле күнү. Сиздер Демилге көтөрүп жолуктуңуздарбы? Биз Демилге биз тараптан болду, мен тараптан болду. Не максат эле? Биз болсо эң негизгиси тиги Садыр Нуркожоевич менен көрүшкөндө ал жерде жанагы 9 болгон окуя боюнча сүйлөштүк. Ошол жерде болгон жана провокация боюнча. Мен ошондо бир нерсени түшүндүм. Бул мени көп ойлонтуп калды. Ал айтты, Камчыбек Кыдышаевич айтты, биз тараптан болгон жок бул депчи. Биз болсо наоборот карашып кетпесин деп өзүбүз бекем карап отурдук дейт, биздин топтон кетип калбасын депчи. Бул башка тараптан болду депчи. Андан кийин болсо бул мындайча ойго катты, меничи мындай чоң ойго катты. Андан кийин мен болсо тиги Сооронбай Шарипович менен көрүштүк ошол жерде. Ошо 3 кишибиз көрүшкөндө ал киши айтты: "Менин тараптуучуларым да ошол тарапта болду" деп. Азыр болсо биз аныктап атабыз. Мен ойлойм, Камчыбек Кыдышаевич аныктайт. Бул провокаторлордун максаты 2 максат болгон. Келип туруп биз келген жоон топко келип провокация кылып, урмалап, неметкенде бизди колдоп аткан жаш балдар аларды уруп, келип туруп Садыр Нуркожоевичтин тобу менен ушмак, ошо чоң чыр чыкмак. Анан 3-чү адам айтмак: "Мамлекетте мындай болуп атат" деп туруп баарын тынчытып, камага турган каматып, мындайча айтканда ак болуп чыкмак да. Бул биринчи максат болгон, бул провокациянын. Экинчи максаты ал ишке аспаса, буларды неметип жиберебиз, качырып жиберебиз деген экинчи максат болгон.
Жок, биз тараптан болгон жок да, сиз көрбөйсүзбү. Эми биз өзүбүз келип алып өзүбүздү уруп анан өзүбүз качып кетмек белек. Если биз тараптан болсо, анда биз ошо провокация жасап кайра тиги топко бармакпыз да. Логика ушундай да. Биз тараптан болсо, анда биз болсо, аларды болсо кичине ургутулмуш болуп, анан тиги тарапка бармакпыз да, туурабы? Логика боюнча. Ушуга удай эле Өмүрбек Бабанов Кактуска берген маегинде президенттиктен кете элек учурунда Сооронбай Жээнбеков менен болгон жолугушуусундагы сүйлөшүүсүн айтып берген. Потому что у нас был мирный митинг. По поводу провокаций, наверное, вы следующий вопрос зададите, да? Я вам могу сказать, 13 числа, после 9 числа, я встретился с Садыром Нургодиевичем и Камчек Кадышевичем у них в штабе. В этот же день я встретился с Сооронбай Шариповичем вечером. Это была моя инициатива. Встреча была, там был Руслан Газакбаев, Мирлан Динчураев, а Садыр Нургодиевич, Камчек Кадышевич, мы с Русланом Газакбаевым были. И они сходу, когда увидели нас, они сходу сказали: ребята, это не мы, это провокаторы. Мы начали выяснять, кто. Это сразу меня на мысль натолкнуло. По большому, допустим, они не были заинтересованы в столкновениях, и мы не заинтересованы в столкновениях, потому что после столкновений же, это понятно, кровь. Кровь. Теперь я объясню, теперь я вам решение объясню, что это было бы, кровь прольется, правильно? Дальше будут последствия, там же люди же могли умереть. Теперь, потом, когда мы пошли, Сооронбай Шарипович, он сказал, что их поддерживали мои люди, что вам надо было лучше со мной разговаривать. И поэтому я хочу сказать, что в данной ситуации есть еще третья сторона. Сейчас Камчек Кадышевич же возглавляет у нас ГКНБ. Я думаю, если он проведет непредвзятое следствие, там сразу видно, откуда толпа пришла, на столько камер можно выявить, они к кому отношение имеют. Они к кому отношение имеют. То есть я считаю, это была спецоперация. Для того, чтобы нас должны были побить, наши ребята должны были ответ дать и пойти столкнуться с толпой Садыра Джапарова, Камчука Кадышевича. Когда мы бы столкнулись, возле этого третий вышел бы и сказал: вот я навожу порядок, в стране должен быть закон, народ должен успокоиться, вот третий должен был выиграть. Вот эта схема была. Она не сработала, мы не дали отпор, мы ушли с площади. И в итоге сценарий не сработал. Это была спецоперация, чтобы вы понимали. Это была спецоперация. Пройдет время, я думаю, об этом все скажут. Жогорудагы эки саясатчынын сөзүнөн кийин социалдык тармактарда бир канча суроолор кабыргасынан коюлууда. Анын урунтуулары булар. Биринчиден, 9 октябрда Ала Тоо аянтында өткөн митингден башаламандыкка айланып кетишинин артында ошол учурда президент болуп турган Сооронбай Жээнбеков өзү турган беле. Экинчиден, ошол эле башаламандыкта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана башка ошол митингге катышкан саясатчылардын өмүрүнө кол салуу аракети болгон. Ок чыгарган адам бүгүнкү күнгө дейре кармала элек. Мунун артында анда ким турат? Үчүнчүдөн, бир эмес 3 сессияны уюштуруп бергени чын болсо, анда Садыр Жапаров бийликке депутаттардын колдоосу менен эмес, Сооронбай Жээнбековдун сүрөөсү менен келип калган болобу? Ушул өңдүү суроолордун таасириби же башка да азырынча эл билбеген себептери барбы? Өмүрбек Бабановдун жогоруда сөз кыла өткөн ноябрь айында берген маектерине карата Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев эми гана үн катты. Бабанов калп айтып, коомчулуктун башын айлантпасын. Биз аны менен 9 октябрдагы башаламандыктан кийин жолуккан эмеспиз. Жана митингдерди биз уюштурган жокпуз деп актанган да эмеспиз. Руслан Казакбаев калп айттырбайт. Биз Бабанов менен 9 октябрга чейин жолукканбыз. Бабанов, Атамбаев жана башкалар менен бийликти элден тартып алуу үчүн аянтка келишкен. Биз 9 октябрда митингде чагым кылгандарды иликтеп жазалайбыз деп Ташиев социалдык тармактагы баракчасына жазды. Баса, президенттик шайлоодон утуп чыккандан кийин Садыр Жапаровдун Орусиянын Коммерсант басылмасына берген маеги жарыяланды.
Анда Атамбаев мындан ары түрмөдө кармалабы деген суроого Жапаров мыйзам боюнча ооба ал отурат. 2019-жылы Кой-Ташта, андан кийин өткөн жылы Бишкекте башаламандык кылган. Ал контрреволюция жасоого аракет кылды деп жооп берген. Сооронбай Жээнбековду отставкага кетирүү оңой болдубу деген суроого оор болду, бирок көндүрдүк деген Жапаров. Кенен берилген бул маекте Садыр Жапаров түрмөдө отурган жеринен эле кантип бийлик башына келип калганы тууралуу айтып берген. Эми резонанска кайтсак. Сөз баштоодо азыркы тапта кызуу талкууланып жаткан бул ишке бекеринен ошол мезгилде ызы чуулуу окуялардын көптүгүнөн жакшы көңүл бөлүнбөй калган болушу мүмкүн делген жок. 3 ай мурдагы жаңылыктардын архивин барактай келсек эле баары бажырайып чыга келет. Учурда социалдык блок боюнча вице-премьерлик кызматты аркалап жаткан Эльвира Сурабалдиева 6 октябрда Достук мейманканасында өткөн депутаттардын жыйынында Жапаровдун өкмөт башчылыкка талапкерлигин Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров жана Искендер Матраимов колдогонун айткан. Муктабек Юсупович, менде мындай суроо. Это правда, что у вас на руках доверенность от Жээнбекова Асылбек Шариповича, от Зулпукарова Төрөбай Закировича и от Искендера Матраимова доверенность на то, чтобы Садыра Жапарова избрать премьером. Это правда? У вас, значит, есть доверенность от вот этих 3 людей на Садыра Жапарова. То есть они согласились, да? Вчера, да? Но на импичмент президенту, значит, они не согласны. А Садыр Жапару они подписали, приехали, подписали, да? Бүгүндө Муктабек Юсупович Абдулдаев азыр айтты. Садыр Жапаровдун кандидатурасын премьерликке чыгарыш үчүн Асылбек Шарипович Жээнбеков кол коюп бериптир, Төрөбай Закирович Зулпукаров кол коюп бериптир, анан Искендер Матраимов кол коюп бериптир. Бирок импичментке кол койгон жок. Так что бул жерден абдан кызык ситуация болуп атат. Өзүңүздөр көргөндөй, ошол күндөрү Сооронбай Жээнбековго импичмент жарыялоо башкы маселелердин бири болуп турган. Аны менен катар отставкага кеткен өкмөт башчынын ордун парламент аркылуу ээлеп калууга түрдүү саясий топтор аракет кылып жаткан эле. Бул топтордун ичинен көрүнүктүүсү жана салмактуулардын бири Жапаров, экинчиси Бабанов болуп турган. Бирок Бабановдун мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен күч бириктирип кеткени президенттик кызматын ана өткөрүп берейин, мына өткөрүп берейин деп турган Сооронбай Жээнбековго түк макул болгус вариантка айланганы айтса айтпаса деле түшүнүктүү. 9 октябрь күндөгү окуялардын Жээнбековдун буйруктары менен улам өнүгүп отурганы да Тикибаевдин сөзүндө чындык бар экендигине жетилейт. Ал күнгө дейре Сооронбай Жээнбековдун бар жогу билинбей жатып эле Атамбаев менен Бабанов Ала Тоо аянтына жөө жүрүш менен келе жатканда гана кайрылуу менен билдирүүлөрүн жаадырып, Кубатбек Бороновду өкмөт башчылыктан, Орозбек Опунбаевди УКМКнын төрагалыгынан кетирип, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысын алмаштырып, Бишкек шаарына өзгөчө абал жана коменданттык саат киргизип, атүгүл президент бар дегендей сес көрсөтүү амалыбы анын 5 октябрдан кийинки биринчи сүрөтү да жарыяланган. Кандайдыр бир деңгээлде бийликти кайтаруу боюнча атайын операция жүргүзүлө баштагандай болгон. Бирок андан бери болгону 3 айдан ашык убакыт өтсө да, ортодон далай суулар агып кетти. Мындайча айтканда, андан бери далай саясатчылар ал жээк, бул жээк кеминде 10 жолу барып келүүгө үлгүрүштү. Жаңы жылдын алдында журналисттерге маалымат жыйын берген Камчыбек Ташиев шайлоодон кийин чет өлкөгө чыгып, ден соолугун чыңдай турганын билдирген эле. Добуштардын жыйынтыгы кече кол менен да саналып бүткөнүн БШКдан билдиришти. Жакынкы күндөрдө талапкерлер жаңы сюрприз кылбаса эле БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялайт. Андан ары Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришүү аземинин күнү белгиленет. Жогорудагы окуя чоң чырды ырбатабы же жокпу, Ташиевдин кийинки жасаган кадамдарынан көз каранды болуп турат. Ушуну менен аптага селектин бул чыгарылышы аягына чыкты. Саламатта туруңуздар.